Бұл пандемияда қанша миңдеген киши өлүп кетти да. 1000 қанша да батпай, анын баарын тактап атабыз. Уже бир абдан көп экен өлгөн кишилерчи. Ушул пандемияга бирөө жооп бериш керек да. Эмне ушунча канча миңдеген киши өлүп, ага эч ким жооп берилбей калабы? Ошол боюнча азыр бүт ушул пандемияга кимдер тиешеси бар? Мисалы, Абылгазиев, Боронов, жана Алтынай Сулаймова, ким эле? Өмүрбекова, ошолор беле жанакы, вице-премьер жана эме бар жооп берет. Азыр шуну аягына чейин чыгарабыз. Аягына чейин. Азыр Боронов кажется кирип кетсе керек. Да просто отурат го да менимче. Дагы кимдер суракка чакыртылышы мүмкүн бул иш боюнча? Ушул пандемияда ким жооптуу болсо, ошонун баарын чакыртабыз. Эч кандай эч кимге скачуха болбойт. Мисалы, азыр Бороновду мына биринчи жол чакыртып атат. Азыр дагы мурдакы министрлер бүт бар ушул пандемия боюнча азыр биринчи чоң иш пандемия. Анткени адам өлүп кетти, көп адам өлүп кетти. Мунун үчүн бирөө жооп бериш керек өзүчү. Сыйык мырза, буга чейин атайын техникаларды кымбат баада алганы деп бизге белгилүү болгон эле, анан тактап айта аласызбы? Пандемия болгондо ичинде эмне иштер бар мисалы? Ал деген башка иш, жана скорый помощь эмелерби? Азыр ушунун баарын тактап атышат. Жана СИЗ, жана бүт медикаменттин баарын кымбат алган боюнча ушунун баарын карап атышат азырчы. Тергөө. Кичине урматтуу журналисттер чыдап тургулачы. Чуть терпение только. Только начинаем сейчас, видите, да? Буга чейин саламаттык сактоо министри мурдагы космостук учок кармаган эле. Ошол иш боюнча чакырып атат да азыр. Ошол гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүдө кандайдыр бир акчаларды жеп койгон деген. Ошонун баарын тактап атабыз да азырчы. Канча акча келди, канча акча гуманитарный помощьга кетпей, зарплатага кетип калгандар бар экен да, ушундайлар бар экен. Эми бул тергөөнүн бул купуялы сырлары да эми Кудай буйрса биз мына азыр баарын тактайбыз. Бүт баарын по полочке. Ким пандемия болуп башталганда кандай шагдар пошаговый кетиш керек да. Ким андан кийин ким күнөөлүү, андан кийин эмне болду, андан кийин кошмар болду туурабы? Июльда 1300 киши өлдү. Ошонун баарына биринчи ушул өлүм үчүн жооп бериш керек деп атабыз. Ушул канча бир эле чолпонтодан бир эле жерден 4 өлүп кетти, билесиз, бир эле семьядан 4. Баарына ушу боюнча эми пандемия боюнча эле чакырды го. Кубатбек Бороновду кайра чакырасыздарбы? Абылгазиевди азыр баары чакырылат. Азыр Кудай буйрса керек болсо камалышат. Көптөгөндөр камалышат керек болсо. Кимдер камалышы мүмкүн, анан кийин Эми аны айта албайм, мен тергөө камайт да менин моюнда. Кийинки ким чакырылат анда суракка? Азыр только министрлер, анан вице-премьерлер чакырылат. Азыр биринчи бывший премьер-министрлер Абылгазиев менен Боронов, анан бывший жанакы ушу именно пандемияга соцблокту караган вице-премьерлер, анан министр здравоохранения ушулар жооп беришет. Анан Минфин жооп берет. Ошол кезде акча бөлүнбөй койгон экен да. Эми анын баарын айта албайм.